Факты түрүндө Ош шаарынын аймагында жайгашканы менен кагаз түрүндө Кара Суу районуна караштуу. Дал ушундай анклав түрүндөгү бир нече көчөлөр бар. Алар эки бийликтин тең түрткүнчүгүнө айланып, көңүл сыртында калып, оңдолбой, көңүл бурулбай келген. Быйыл ишке ашырылып жаткан административдик аймактык реформанын алкагында дал ушундай көчөлөр Ош шаарынын аймагына кошулмакчы. Анын артынан Ош шаарынын аймагы дагы бир топ кеңейүүдө. Шаардыктар үчүн маанилүү болгону менен анклавка жайгашып, көңүл бурулбай келген жолдордун сап башында Калинин көчөсү турат. Мындан сырткары коңшу өлкө менен байланыштырган Достук чек ара бекетинин айланасы дагы Ош шаарынын босогосу аталганы менен түрткүнчүк абалда көп жылдар бою оңдолбой келген. Учурда жүрүп жаткан административдик аймактык реформа дал ушундай анклавдарды жоюуда. Картада көк түс менен белгиленген Ош шаарынын азыркы аянты жалпы 18.300 гектар. Учурда Ош шаарынын эки тарабынан 19.000 гектарга жакын аянт кошулууда, ал картада сары жана жашыл түстөр менен белгиленген. Ошондо жалпысынан Ош шаарынын аянты 2 эсеге чоңоюуда. Сунушталган долбоордо Кара Суу районунун Төлөйкөн жана Кызыл Кыштак айыл өкмөттөрүнүн аймагы толугу менен Ош шаарына кошулуп жатат. Ал эми Папан жана Нариман айыл өкмөттөрүнүн айрым көчөлөрү шаарга бириктирилет. Мындагы эки айыл өкмөттүн ордуна эки аймактык башкармалык түзүлөт. Деген менен Кызыл Кыштак айыл өкмөтүнүн айрым тургундары Ош шаарына кошулууга каршы пикирде. Азыр бизи эмне коркутуп атат? Бизи коркуткан нерсе то, что азыр бюджеттен бизге өзүбүз каалагандай акча ажыратылбайт деп коркутуп атат. Ал биринчиден. Экинчи маселе 6.000 ашык адам азыр жерге учуртка турат. Турак жайында чекке учуртка турат. Ошол биздин адамдар калып кетип, бизде инвалиддер бар. 86-жылдан бери түргөн адамдар бар да, инвалиддарыбыз бар. Ошолар калып кетип, шаардыктарга берсе, эми жакшы иш болбойт деп ойлоп атабыз да. Бизи кызыктырган маселе бюджет ошо турак жай. Биз ошого действительно каршыбыз. Административдик аймактык реформа ишке ашса, Ош калаасынын аймагы азыркыдан 2 эсе кеңейет. Калктын саны 500 миллионго жетет. Ошол эле учурда калаа бийлигине айылды шаарга айлантуу жоопкерчилиги жүктөлөт. Жаңы кошулуп жаткан аймактардын азыркы инфраструктурасын эске алганда бир топ жумуштар аткарылышы керек. Албетте бул бюджетке нагрузка болот. Ал айыл өкмөттөрдөн өткөн. Бирок биз как раз азыр ушул маселе боюнча чогулуп сүйлөшүп чыктык эле да. Мына ал жерде Дыйкан Кыштак Калинин көчөсү бар го. Жолдун акыбалы начар. Янан кийин Мамурба көчөсү. Бул бизге карабайт да. Биз быйыл ушул жолдорду дагы алып атабыз. Ушул жолдор бизге өтсө, биз толук кандуу биз местный бюджеттен акча сарптап оңдогонго мүмкүнчүлүгүбүз бар да. Учурдагы долбоорго 3 жергиликтүү кеңештерде тең депутаттар сессияда карап макулдук беришти. Жаңы карта министрлер кабинетине сунушталды. Процесс боюнча жогорку кеңеште каралып, президент кол койгондон кийин гана расмий күчүнө кирет. Эмне үчүн дегенде бул эки айыл өкмөт шаардын жана айтып аткандай эле коммуналдык кызматтарын пайдаланышат, шаарда эмгектенишет көпчүлүгү, шаарда балдары бала бакчада билим алышат, мектептерде окушат. Шаардын калкы стат данные боюнча 360 миңден ашуун болгону менен, бирок по факту андан көп 500 миңге жакын элди тейлеп, билим берип, ошо кызматтарын көрсөтүп атат, коммуналдык кызматтарды катталган элдин санынан көп колдонуп атышат да. Азыркы Ош шаарынын аймагы 18.300 гектарды түзөт. Ага дагы 19.000 гектар аянт кошулуусу пландалууда. Ал эми экинчи борбор калаадагы калктын саны расмий түрдө 361 миң адам деп жазылганы менен, коммуналдык кызматтар иш жүзүндө 500 миңге жакын адамды тейлеп келери айтылат. Роза Акматжан кызы, Адилбек Абдакимов, Ош ТВ.